31 август Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы өлкөнүн аймактарында ири масштабта белгиленип жатат. Азыркы учурда Жалал Абад шаарында дагы майрамга карата даярдык иштери жүрүп жаткан учур. Дал ушул эркиндик аянтында 30 боз үй тигилип, сахналаштырылган көрүнүштөр аткарылып, иш-чарага мекеме ишканалардын кызматкерлери активдүү катышары айтылды. Майрамга карата элдин маанайы жана даярдыктар тууралуу төмөндө баяндайбыз. Жалал Абад суу башкармалыгы дагы боз үйдү тигип, майрамга камданууда. Аталган ишкана эртең боло турчу боз үйлөрдүн сынагына катышмакчы. Мындан улам боз үйдү ыраттуу тигүүнү билген чоң апаларды да чакырышкан. Боз үйдү тигүүдө мына биринчи керегени коюп алабыз. Эми азыр полдор эми чыкты, мурун жок эле. Мына өрнөктөр колдо согулган бүт бардыгы. Ушуларга көңүл буруш керек. Анан кыргыздын өзүнүн каада салттары бар, буга көңүл буруш керек. Салтанатка байланыштуу Жалал Абад шаарындагы Эркиндик жана Ленин көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Аны менен катар коомдук коопсуздук тыкыр көзөмөлгө алынмакчы. 31 август эгемендүүлүк күнүндө Жалал Абад облусунун аймагында коомдук тартипте 800гө чукул милиция кызматкери жана 500гө жакын элдик кошун коомдук тартипте көзөмөлгө алышат. Майрам эртең менен саат 9:00 Эркиндик аянтында башталат. Аны менен катар аскерлердин парады өтүп, кечкисин эстрада жылдыздарынын коштоосунда концерт болору пландалган. Былтыркы жылы баарыбызга белгилүү болгондой пандемия болгондуктан иш-чаралар ойдогудай белгиленген эмес. Быйыл бизде Жалал Абад шаарында абал туруктуу болгонуна байланыштуу ушу элдин Жалал Абад шаарынын тургундарына жакшы бир маанай тартуулоо максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп жатабыз. 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата бул тууралуу коомчулуктан сурамжылоо жүргүздүк. Кыргызстан эгемендүүлүгүнө канча жыл болду? 30 жыл. 30 жыл. Канча жыл болду? Билбейм. Кыргызстан эгемендүүлүгүнө канча жыл болду? Билбейм анысы. 30. Ой, билбейм. 30 жыл болду. 30дан ашык, билбейм точно. 30 жыл. 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламенттин кезексиз чакырылышында Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялуу өлкө деп жарыяланган. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.